Жашоо жарык сен бар үчүн аялзат, сен өмүрдүн чырагысың аялзат. Жаздын көркө сага окшош аялзат, сүйүүнүн сен булагысың аялзат. Саламатсыздарбы? Жалпыңыздардын келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен дал ошол майрамда айымдар, мырзалар өз жакындарына кандай белек берет? Биз менен чогуу күбө болуңуздар. Айымдардан, мырзалардан сурамжылоо кылып жүрөбүз. Келе жаткан майрамда апаларга кандай белек бересиз деген. Сиз өз апаңызга кандай белек бересиз? Мен өз колум менен жасаган гүлдөрдү бермекмин. Мисалы үчүн ушундай постоянно эле ошо өз колум менен жасаган белектерди бергенге аракет кылам да. Демек бул эртеңки майрамга даярдык. Даярдык. Апаңызга бересиз? Апама мен өзүм заказ алам да, ошорекинден эме колуман келген белекти кылып берем да, ушундай. Байбичеме иштеген айлыгымды алып берсем, өмүр бою эсте каларлык белек. Ой, аксакал, бул өзгөчө белек турбайбы? Анан обычно гүл эле берем. Негизи дайыма эле ушундай ай сайын айлыгыңызды берип турасызбы? Анан ким көрөт? Бала чака небере бар дегендей кайга барат. Бала деп жашайбыз да. Апаларга буйруса мен өзү 3 тууганмын. Ошолор менен чогуу алып, балким алтын сөйкө беребиз. Мен билбейм, пока ойлоштуруп көрө элекмин, анан бир белек даярдап коем да. Мен жакын адамыма буйруса гүл белек берейин деп атам. Ал менин эжекем болот. Эжекемдин 8 март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул аялзаты көбүнчө идиштерге кызыгат, гүлдөргө. Ошо мен гүл берсемби деп ойлойм. Аялзаттардын баарын эле куттуктап кетели 8 март майрамыңыздар менен. Гүл берсемби деп атам. Анткени гүл жакшы белек го айымдарга. Ошо гүл берем. Эмне сурайм, өзүнөн эмне каласа алып бергенге аракет кылам. Дайыма эле 8 мартта гүл белек беребиз. Гүл. Жакшы нерсе, кийим-кече ошо. Апама сепичка берсемби деп атам. Күмүш алтын. Алтын сепичка буйрса. Апама азыр үйгө бизкине конокко келген. Бирок өзүмчө эмес, өзүнөн сурап, каалаган алып берейин деп ойлоп атам. Мен апама гүл бергим келет. Гүл? 8 мартка. Апама белек берсем ошо мишка гүл эле берейин дегем. Тилек каршы апам турса да, азыр учурда. Ошо 2 айдан келе турган болот. Атак белек бермекпиз. Апама канча белек бербесем да аздык болот го дейм. Анткени апам кетирген мени өстүрүш үчүн ушу жашка чейин билбейм, аябай көп нерсе кеткен да апамда. Уйку суроосу кеткен. Кандай белек кылбасам да аздык болот апама. Негизи ата-энеге мындай сатып алган белектер өтө көп унай бербейт. Ата-энеге белек бул сени кичинекейиңден кандай бакты, кичинекейиңден кандай өстүрдү жана кандай эркелетти, ошол мамилени кайра өзүнө жасасаң, ошол ата-энеге болгон эң чоң белек болуп эсептелет. Жана сөйкө аны муну сатып берсе болот, туура. Бирок ал кулакты эле калат, бирок жүрөктө калбайт. Ошо мен болгон апама дайыма күн сайын эркелетип, күн сайын алдынан эметип, колунан өбүп турганым эле бул өтө чоң белек. Ошону өзү белгилеп айтып кеткен да. Мага андан башка белектин кереги жок дейт. Өзү айтуусу боюнча. Сен мага машина сатып бер, аны муну кылып бер, бирок сен мага болбогон мухаббатың ошо машинанын аркасында болсо, андан мен сени балам деп ата албайм да. Эң чоң белек бул ата-энебиз кичинекейибизде бизди кандай эркелетип чоңойтту, биз да ата-энебизди ошондой кылып эркелетип баксак, ошол эң чоң белек экен да. 8 мартта эмне белек алгыңыз келет? Белек эмне белек? Мисалы үчүн менин балдарым ден соолукта болуп, бала чакам аман болуп, мен ошолордун жакшылыгын, сүймөнчүлүктөрүн, окуса окуунун ийгиликтерин көрүп турсам, мен алган белегим ошолго кылайын. Апа, мен сизди чын жүрөгүмдөн сүйөм. Рахмат сизге, ушундай тарбия бергениңизге. Апа, эч качан оорубаңыз. Мен сизди чын дилиммен жакшы көрөм. Апа, биз сизди сүйөбүз. Аял заты бар болсун. Апа, мен сизди сүйөм. Апа, мен сизди сүйөм. Апа, мен сизди абдан жакшы көрөм. Сиз биз үчүн канчалаган кыйынчылыктарды жеңип келгенсиз. Биз сизди аябай жакшы көрөбүз. Кандайсыз апа? Ассаламу алейкум. Мен балаңыз. Сиздин келе жаткан 8 март майрамыңыз менен куттуктайм. Калган үйгө барганда өзүмчө куттуктап алам. Сезимдердин эң тазасы бул көңүл.
Көңіл бөліп қарачы көпөлөктің қанаты бұл көңіл. Қандай ғана белек болбосын, ең башқысы шын көңілден берілген белек болсын. Сіздер Назар Ньюс каналын көрдіңіздер. Дағы бір жолы жалпы Аялзатын майрам менен құттықтайбыз. Сіздер менен Зияш Турдубеков, қайрадан кейін кефірден жолыққанша сақ саламат болыңыздар.